Бул 3 нерсе сизге кайра акча алып келет. Кантип эле десеңиз, видеону аягына чейин көрүңүз. Манас шаарынан Бишкек шаарына барып, бир күндүк мастер-класс өткөргөнмүн. Бул мастер-класста өздөрү иштебей үйдө отурган айымдар дагы, чоң бизнестери бар, миллиондорду кармаган айымдар дагы отурушту. Алардын эң башкы көйгөйү акча топтойт, бирок ошол топтогон акчасын көбөйтөм деп канчалаган мошенниктерге алданып, акчаларын күйгүзүп алышкан. Ооба, акчаны көбөйтсөк болот, инвестиция кылуу менен. Бирок инвестициянын адал, туура, чыныгы инвестициянын түрлөрүн билбесеңиз, анда дагы деле миллиондогон акчаларыңызды мошенниктерге алданып күйгүзүп олтура бересиз. Азыр мен сизге 3 адал, чыныгы инвестицияны айтып берем. Сөзсүз түрдө бул видеону сактап алыңыз жана бай болушун каалаган жакын адамдарыңызга жөнөтүп коюңуз. Ушул 3 нерсеге акча жумшасаңыз, акчаңыз сизге кайтып келет, көбөйөт жана сиз иштебесеңиз дагы сизге акча келип турат. Биринчиси билимге салган инвестицияңыз. Сиз ал билимди алып, канчалык жашооңузда колдонгон сайын кирешеңиз көбөйүп баштайт. Экинчиси кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыңыз. Канчалык кыймылсыз мүлккө салган сайын ал акчаларыңыз өтө тез көбөйүп турат. Үчүнчүсү баалуу кагаздар. Кыргызстандын фондулук биржасында, Американын фондулук биржасындагы баалуу кагаздар бар, башкача айтканда акциялар, облигациялар. Мына ошол компаниялардын акцияларын алып койгон сайын компаниялар сиз иштебесеңиз дагы сизге дивиденд төлөп турат. Аларды биз кантип алабыз? Каяктан сатып алабыз, кайра сатабыз, кандай пайда көрөбүз, кайсы бири адал, кайсы бири арап деги эле инвестиция боюнча кененирээк маалымат билгиңиз келсе, анда 10, 11, 12 декабрь күндөрү акысыз вебинар болот. Бул вебинарга катталуу үчүн комментарийге плюс белгисин калтырыңыз, директке вебинар деп жазыңыз.